Биринчи жардам бул адам өмүрүн сактап калуучу комплекстүү жардам көрсөтүү. Эстен танып калган учур, кокустан болгон кырсык же болбосо чукул абалда биринчи жардамды туура көрсөтө билүү керек. Саламатсыздарбы? Эфирде биринчи жардам көрсөтүүсү. Көпчүлүк адамдар биринчи жардамды ак халачан дарыгерлер көрсөтөт деп билишет. Бирок биринчи жардамды оорулуунун жанындагы ар бирибиз туура көрсөтө билүүбүз зарыл. Мисалга алганда, жаныбыздагы адам бир жерин күйгүзүп алды дейли. Кантип биринчи жардам көрсөтөбүз? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каармандары Белек жана Элиза. Ошондой эле ÖKM'дин Ош шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматы. Ресторан. Белек жана Элиза түштөнүү үчүн ресторанга келди. Экөө өткөн кеткенди сүйлөп, көпкө чай ичип олтурду. Бир убакта Белектин сөзүнө алагды болуп калган Элиза ысык чайды куюп жатып, колун күйгүзүп алды. Бул учурда шашып калган Белек Элизанын күйгөн колуна атайын күйгүчүн каражатты сыйпады. Бирок кыздын колунун оорусу басылбай кайрадан күч алды. Бул таптакыр туура эмес. Жада калса теринин кичине жери күйүп калганда дагы денеден ашыкча ысык бөлүнүп чыгат. Ал эми биз колдонгон мазь же күйгүчүн каражат пленка сыяктуу денедеги ысыктын чыгышына тоскоол болуп, ысык теринин ичинде кала берет дагы организмге зыян келтирет. Тасманы артка түрөбүз дагы куткаруучуну жардамга чакырабыз. Эгерде адам капысынан бир жерин күйгүзүп алса, эң биринчи денедеги ысыктан арылуу керек. Ал үчүн күйгүзүп алган жерибизди муздак сууга жок эле дегенде 10 мүнөткө салып туруу талапка ылайык. Күйгүчүн атайын мазьды тери муздагандан кийин гана койсок болот. Токтой туруңуз. Мындай ысык сууга күйгөн мезгилде биринчи учурда, биринчи медициналык жардамда эң туурасы муздак сууга салабыз күйгөн жерди. Могул жерге чейин салабыз. Мында себеби кол күйгөн мезгилде муздак суу колдун дененин табындагы ысыктык муздак тартып алат. Ошондуктан эң оңой жолу жана эң туура жолу бул муздак сууга салуу. Мында 2-3 мүнөттө тургандан соң буга эч кандай баягындай зубный пасталарды, кандай кремдерди коюуга болбойт. Себеби алар химический болот дагы. Бул колдоого реакция берип, аллергия бериши мүмкүн. Мында ожокту кыйындатып беришет. Мында сөзсүз түрдө микробдор кирип калбаш үчүн бул жерге стерильный салфетка коюп, күйгөн жерге эч кандай крем, зубный паста сыйпабастан стерильный повязка коебуз дагы, бинттеп коебуз. Мында бул бинтти туура перевязка жасоодо бул бинттин тоголук жагы башы, ал эми жазылган жагы аягы болот. Мында баш жагынан биринчи перевязка жасайбыз. Бинтти туура кармаганда бул бинт өзү эле мындай оңой эле перевязка боло берет. Бул эң туура жолу. Таза бинттегенден соң бул жерди катуу байлап таңып коебуз. Дагы тез жардам чакырып, же болбосо жакын арадагы поликлиника же больницага алып барып, бир сыра больницадан көрүнүп коебуз да лечение алабыз. Кээ бир адамдар элдик медицина кылып, зубный паста жана картошкаларды коет. Алар туура эмес. Себеби бул жерден алар химический болгондуктан зубный пасталар же кремдер бул жерде кыйын күйгөн жерге химический реакция жүрүп, колдун күйгөнүн кыйындаштырат, татаалдаштырат. Андыктан туура жолу жөн гана муздак сууга, агын сууга салуу. Ар бир иштин ийгиликтүү аякташы биринчи кадамдан көз каранды. Ал эми сиздин жана биздин ден соолук биринчи жардамдан көз каранды экендигин унутпаңыз.